Салам достор, биз деген көк музоо деген элдик күн үйрөнөбүз. Бизге жардамга ушул китеп келет. PDF форматы сатыкта бар. PDF форматы кандай десеңиздер, бул мындай айтканда электрондук китепче. Аны распечатка кылып чыгарып аласыздар да. Бул жакта мынакей ноталар менен, ноталарды билбейм, кантип ойнойм десеңиздер, бул жакта кайсы нота кандай аталат, кайсы нота кайсыл жакта алынып ойнолот экенин баардык суроолорубузга ушул китеп жооп берет. Көк музоо деген күнү үйрөнөбүз. Комуз күйлөгөнү билбесеңиз, комментарийде ссылка бар, ошону ачып, видео урокту көрүп, комузду күйлөп алсаңыз болот да. Ал да менин сабактарымдын бири. Миля-миге күйлөнөт, экинчи томдо ойнолот. Комузда 6 том бар. 1-чи, 2-чи, 3-чү, 4-чү, 5-чи, 6-чы. Комузду көтөрүп келип эле кармайбыз. Экинчи томдун ноталары дайыма бул 1-чи манжа, 2-чү, 3-чү, 4-чү манжа болуп эсептелинет комузда. Кылдыйдан өйдө санайбыз. 1-чи кыл, 2-чи кыл, 3-чү кыл. 1-чи кылда 2-чи манжа менен ля деген нота алынат. 4-чү манжа менен 1-чи кылда си деген нота алынат. Анын баарын сиз дептериге жана колуңузга калемсап менен жазып жаттаганга чейин ушуну белгилеп алсаңыз болот да. Дону 2-чи кылда 1-чи манжа менен, рени 2-чи манжа менен 2-чи кылда, ми 4-чү манжа менен 2-чи кылда, ошондо ля си до ре ми 5 нотанын негизинде көк музоо деген күн ойнолот экен. Бая көнүгүүлөр жазып колду көндүрүп алабыз. Ылдый шилтегенде дайыма манжаларыбыздын тырмагы менен ылдый шилтейбиз. Өйдө шилтегенде муштумду туюп бармактын тырмагы менен өйдө шилтеп өйдө алабыз. Монда ачык эмес, жаап, муштумду туюп анан ылдый болгондо мындай эмесе кеттик. До ми ре, до ми си, до ми ре, до ми си, ля до си, ля до ре до, ля до си, ля до ля. Бул жакта реприза деген белги бар экен. Реприза деген белги бул кайра кайталоо да, ортосунан кайра кайталайм. Ля до си, ля до ре до, ля до си, ля до ля. Бул деген комузду жаңы үйрөнүп аткандар үчүн бул эң биринчи чыгарма да. Ушуну ойнотсоңуздар болот. Мугалимдер окуучуларыңызга жана мектепте кружокто сабак бересиздер го. Сиздер үчүн бул эң жакшы пособие деп айтсам болот бул китеп. Жана ата-энелер өзүңүздөр деле сатып алып бул китепте мисалы 2 ай бою комуз күн эмес, ноталарды жайгашуусун 25-чи бетке чейин окутуп балаңызга үйрөтө берсеңиздер болот. 25-чи бетке жеткенде анан комузга, кружокко алып барыңыздар да. Өз алдынча үйрөтүп тура эмес үйрөтүп албаңыздар. Болду. Бул элдик күн, кичинекей эле, мончалык эле, көлөмүн көрсөтөм. Мынакей мончалык эле. Болду. Ушуну ойногонду үйрөндүк.